Бүгін бүткүл дүйнөлүк кант диабет оорусуна каршы күрөшүү күнү. Дал ушул күнгө байланыштуу бүгүнкү чыгарылышыбызды биз кант диабет оорусу деп атап койдук. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы, Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын студиябызга коноктору келген. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Феруза Камилова, Маматалиев атындагы медициналык борбордун дарыгер эндокринологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Гүлзат Абдраимова, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгер эндокринологу. Кийинки коногубуз Үмүтай Амирбекова, Ош областар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгер эндокринологу жана ошондой эле студенттерибиз келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, дал ушул бүгүнкү күндүн урматына эндокринологдор дейлиби же болбосо ооруканалар кандай иш аракеттерди жүргүзүп жатат? Бүгүн 14 ноябрь бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруу максатында диабет менен күрөшүү күнү. Ушул күнгө карата бизде эмки жумада белгиленип атат, илимий конференциялар уюштурулат. Бишкектен лекторлор келет өзүбүздөн. Бизде ушул конференциялар пландаштырылып атат. Жылда ар кандай уюштуруу иштер менен өткөрчүбүз. Быйыл ошол конференциялар бар бизде. Жакшы. Ферузайым, сиздерде кандай иш аракеттер? Бизде эми частный клиникаларда ошо кайрылган ар бир бейтаптын сахарларын өлчөп турабыз да. Кийин алдын ала если канттын көлөмү 6,1ден көп болсо, өзүбүз аларды дагы изилдейбиз да, кант оорусуна. Бизде эми баягы жеке менчик оорукана болгон үчүн ошо кайрылган бейтаптарды да гана биз изилдегенге болот да. Жакшы, Үмүтай айым, микрофонду кармап айтсаңыз болот. Бизде бул күнгө карата жаш балдарга мероприятияларды өткөрүп, больницага чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир күндүк бекер сахарларын өлчөп, ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларды куттуктап, ошо кант диабети менен ооруган жаш балдарды ушундай мероприятияларды өткөрөбүз. Акысыз деп айтып калдыңыз да, мына ушундай акциялар демек бул күнгүн урматы үчүн акысыз өтөт. Ал эми жөнүнчө сиздерге кайрылса кандайдыр бир өлчөмдө акы төлөйбү? Жок, если капиллярный эле кровьтон текшере турган болсо, ал акысыз больницада. Келген больнойдун бардык бейтаптардын сахарына приемный отделениябызда баарына акысыз текшерилет. Только сахар эмес, башка ооруларды деле акысыз баарын текшеребиз. Мындай карап отурсак, чындыгында оорулардын түрлөрү күн санап өсүп атат десем болот да. Анан биз мисалы дарыгерлер, сиздер ушул даталуу күндүн урматына карата эле, мисалы 1 айлык акция же болбосо 1 айлык иш чара деп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келесиздер да. Бүгүнкү күндө бул жүргүзүп жаткан ишиңиздер аз эмеспи деген суроо жаралат да. Себеп дегенде азыр коомчулукта айтылып жатат, дүйнөдө дагы диабет оорусуна, кант диабет оорусуна чалдыккандар көбөйүп баратат. Бул жакта эми биз кант диабет оорусу бул многофакторный болуп атат да, себептери. Биринчи бул экономикалык жактан, социалдык абалы, анан тамактануу, өзүнө алып жүргөн, анан стрессовый факторлор, ошол бардыгы биздин жашоодо көбөйгөн үчүн, ошондуктан кант диабетке чалдыккан бейтаптардын көлөмү көбөйүп атат деп ойлоймун да. Биз эми радиодон, телевидениядан, сабак түрүндө, лекция түрүндө бардык бейтаптарга маалымат дайым берип турабыз да. Кантип алдын алса болот ушул ооруну деп маалымат беребиз бардыгына. Жакшы, Гүлзат айым, айтсаңыз, эндокринологдорду дагы бүгүнкү күндө ойлондурса керек, эмне үчүн бүгүнкү күндө диабет оорусуна, кант диабет оорусуна кабылгандар көбөйүп баратат. Кийинки кадамдарды кандай жасайлы деп ушундай кеңешме өткөрдүңүздөрбү, тегерек стол дегендей? Бизде жыл сайын эле бул нерсе өткөрүлүп келет. Биз ошол ноябрь айын гана күтпөстөн буга чейинки бир канча учурларда өткөрүп келебиз. Мисалга алсак, биз жазда
обул больницанын өзүнүн сотрудниктерин, дарыгерлерин акция жүргүзүп текшергенбиз. Ошол жерден кире бериште баягы кокусунан башка оорусу менен эле кайрылып келген бейтаптарды, сахарларын өлчөп, жаңы сахарлар ошол жерден тапкандарды консультацияга жөнөткөнбүз, учетко жашаган жерлеринен кайрылсын деп. Андан сырткары базарларга барып, элдер күтүлбөгөн жерден элдерди обследовать этип турабыз да. Ошондойлор бар. Анан кийин Фируза айым айтып кеткендей, бул телевидениялардан, ошондой эле радиолордон маалыматтар берилип турабыз. Мурункуга салыштырмалуу акыркы учурда бул информациялар кеңири болуп калды да. Интернет тармактарынан информациялар берип турабыз. Жакшы. Бүгүнкү чыгарылышыбыздагы жөн жерден эмес, дал ушул күндүн урматына арналып элге тартууланып жатат да. Дагы бир рет кайталап айтып өтсөңүздөр, мисалы буга чейин деле айткансыздар да, адам баласы эмнеден улам ушул кант диабети оорусуна кабылат? Кант диабетинин себептери бул наследственный фактор деп коебуз. Же уругунда бирөө жарымда болгон болсо, ата жактан же апа жактан, бул как бы рискованный факторго кирип калышы мүмкүн. Тукумку өткөн, балдар баягы төрөлгөндө, чоң салмакта төрөлгөндө дагы 4,5 килодон ашкалар дагы кант диабетине чалдык калышы мүмкүн, Нумтай? Еще бир фактордун эмеси ошол избыток массада. Ашыкча салмак азыркы биздин жашоонун экономиканын өскөндүгү деп байланыштырсак болобу. Анткени мурункундай деңгээлде кыймыл аракет жок. Бизде бүт бар жогу азыр цифровой дейбизби, өнүгүү өсүп атат. Мисалы мурункундай кандай десем, жалпак тил менен айтканда бүт бар жок. Стиральный машина деген бар, микроволновка, ошолордун баардыгы баягы аз кыймылдуулук, автоматизирован. Жанагы жеңил автомашина ар бир кишиде. Мурункундай кыймылдап барып, общественный транспортко чыгып барган нерсе жок да. Азыр баардыгы аз кыймылдуулуктан, анан туура эмес тамактануудан келип чыгып атат. Fast food деп коебуз. Батсын ичи углеводдорду көп колдоно баштадык да. Мурункуга салыштырмалуучу. Ошол негизги себебинен өсүп аткан бир себеби да ушул. Ошол туура эмес тамактануудан, аз кыймылдуулуктан, анан бул жагы айтып кеткендей, тукум куучулук дагы болот, ашыкча салмак. Анан ашказан без жабыртаткандан, аны хронический панкреатит деп аталат, же ашказан бези шамалдагандан. Ал көбүрөөк ошо өтүндө таш бар адамдарда бай дарыланбай көрүнбөгөндө ошо таш ошо ашказан безге зыян келтирет. Ошо зыян келтиргенден ашказан без жабыр тартып, инсулин гормон чыгышы азыраак болуп калат да ошол мезгилде. Түрлөрүн билебиз, биринчи тип, экинчи тип деп бөлүнөт да. Ушул боюнча да түшүндүрүп берсеңиздер. Негизинен түрлөрү бул биринчи тип деп коебуз. Бул инсулин абсолюттук жетишсиздигинен көбүнчө бул менен жаш балдар жабыркап келишет. Ал эми экинчи тип бул ошол чоң кишилерде болот. Анан сейрек кездешүүчү дагы лада тип, моди тип деген типтерибиз бар. Дагы гестационный диабет деп коебуз. Бул кош бойлуу аялдарда. Ошол боюнда бар кезде дагы сахар менен жабыркап калышы мүмкүн да, гестационный диабет деп коебуз. Ошентип 5 түрү бар да азыр. Демек, кант диабеттин биринчи тибин менен көбүн эсе жаш балдар болот. Кайсы куракка чейинки балдар көп ооруйт негизинен? Азыркы кезде эң кичинекей биздин бейтаптар 6 айдан баштап выявить этип атабыз. Ошо 6 айлык балдарда ооруп, после вирусного деле выявить этилип калып атат. Сасык тумоодон кийин деле. Көбүнчө биздин өзүбүздүн статистика боюнча 5-6 класс, то есть 9-10 жаштарында көбүрөөк выявить этилет. Ал кезде переходный возраст болушу мүмкүн, ошол кезде стрессовый состояние болушу мүмкүн, ошолордо көбүнчө ошол кезде урук наследственный деп коет, бул наследственный фактор болгон, и ошол бир причина себепкер болуп выявить этилип калат. Азыркы учурда дагы көп катталып атабы?
Жылдан жылга бизде аныктоо көбөйүп жатат. Былтыркы жылга, например, былтыркы жылы 25 первые выявленный тапсак, быйылкы жылда уже 9 айдын эсеби боюнча 36 больной жаңы биринчи тип менен аныкталды. Ал эми чоңдор арасында ошол экинчи типке эле кабыл же болбосо биринчи типке кабылгандар да барбы? Мен укканым боюнча мисалы айрым бир ушундай интернет маалыматтарында мисалы 30 жашка чейинкилер ошол биринчи типке кабылат, 30 жаштан өйдөрөөгү көбүн эсе экинчи тип менен ооруйт деп айтып калышат да. Чоңдор арасында да ошол биринчи тип деп атканыбыз 30-35 жашка дер болуп келет. Андан сырткары баягы чоң эле кишилерде инсулин иштеп чыгарылбайт да. Бул жерде S-пептид деген анализибиз бар. Ал анализди көргөндө ал такталат. Эгерде жашы чоң эле болуп, анан кийин инсулин иштеп чыгарылбаса, анда лототип деп коебуз. Ал кишилерге дагы абсолюттук инсулин жетишсиздиктен болуп дагы инсулин беришке туура келет. Телегөрүүчүдөн алгачкы суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Сөзсүз түрдө кант диабет оорусу тукумку уйбу, анан көп ойлонуп кыжаат болуу дагы диабет оорусуна алып келеби деген суроо калтырыптыр да. Эми сөзсүз түрдө тукумку уйт дегенден алыспыз. Эгерде мындай наследственный болсо, урук тукумда болсо, диабет менен жабыркаган киши 40 жаштан өткөндөн кийин кант деңгээлин көзөмөлдөп жүрүү зарыл. Анан жана биз жогоруда айтып кеткендей, туура тамактануу, кыймыл аракет көп болуп, ашыкча салмак болбосо, сөзсүз болот деген нерсе жок. Эгер мисалы 100%-тен бир 5% болушу мүмкүн деген нерсе бар да. Саламатсыздарбы? Мен бир жыл мурда текшерилгенимде дейт, кандагы канттын курамы дейт 8-0 болгон дейт. Азыр дары дармек ичпедим, ошол бойдон эле жүрөт. Мен эмне кылышым керек деген суроону калтырыптыр да. Биринчиден врачтарга кайрылыш керек, анан глюкоза толерантный тестибиз бар, ошондон этаптан өтүш керек, анан дагы кошумча анализдерден өтүш керек да. Сөзсүз эндокринологторго кайрылыш керек. Бул ошо группа рискага кирип кетет да. Жакын арада, например, 3 жылда же 5 жылда кант оорусуна чалдыгып калышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кант диабет оорусунан толук сакайса болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул жерде уйку бездердин инсулин бөлүп чыгарбагандан улам дал ушул илдетке кабылып, анан инсулинди сырттан берүүгө туура келип калат, Тилекке каршы бул өнөкөт оору деп коебуз, хронический оору. Такыр айыгып кетсе мүмкүн эмес, бирок кант диабети менен ийгиликтүү, жакшы, сапаттуу жашаса болот. Сапаттуу жашоо дегенде кандай? Эми биз обязательно бай жашоо эмес, ден соолугу таза, ошол эле диабеттин керектүү дары дармегин ичип, же болбосо инсулинин алып, ошол менен жакшы жашаса болот да. Эч жака бир кооптуу факторлор, осложнение кетпейт да. Кабылдоолор болбойт. Кабылдоолор болбойт. Өзүнө көзөмөлдөп туруш керек. Жакшы көзөмөлдөсө, бул оору эмес да, образ жизни деп коебуз. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу телегөрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор жазылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 4487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт, 0508 87 88 97 номери. Анда маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүлөрдө мындай суроо келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Кант диабет оорусун алдын алуу үчүн туура тамактануу керек деп айттыңыздар дейт. Кандай тамактансак биз туура тамактанган болобуз? Ошол эле учурда, мисалы, кант диабетке кабылгандар дейт, кайсыл тамактарды жеген дурус, кайсыл тамактарды жебей эле койгон жакшы деген суроо калтырыптыр. Туура тамактанууга бизге ошо витаминдүү, углевод, жир жана белок бай тамактар жеп турушубуз керек. Биринчиден тамакта баягы секин сиңире турган углеводдорду көп жешибиз керек да. Бул жерге нан кирет, будай нан, кара экинчи сорт наны, анан аз-маз макарон, гречка, анан ак күрүчтү адам баласы азыраак колдонуш керек. Себеби ак күрүч ал легкий углеводко кирип, тез сиңип кантты көтөрүшү мүмкүн, көлөмдө кандын көлөмүндө. Ошон үчүн мөмө жемиш дагы жеп туруш керек. Жемиштерден көк жемиштерибиз бар, кызыл жемиштерибиз бар аралаш. Анан мөмөлөрдөн дагы жеп туруш керек да.
Анан таби өзүбүздүн чайлардан ичип туруш керек, мындай өзүбүздүн мына мөмө жемиштерден компоттор ичип туруш керек да. А биздин эл билесиздер көп аш жейбиз, лагман жейбиз, баягы тез сиңирүүчү углеводдорго басым кылабыз да. Анан кечкиргенде курсагыбыз тойбосо шириндик жеп коебуз. Ошентип баягы туура эмес тамакты же иш менен болуп саар чай ичпейбиз, обед калып кетет, анан кечинде келип көп жеп алабыз. Ошондо туура эмес убагында тамак жебегенден бизде ушундай пищеварение процесси бузулуп, анан семирүү оорусуна алып келет, анан семирүү оорусунан бара-бара кант оорусу бизде келип чыгып атат да. Витаминдүү ошо жемишке бай мөмө жемиш жеп турушубуз керек да. Көп мындай жеңил сиңире турган углеводдорго басым кылбаш керек. Бул жеңил сиңире турган бул кока-кола, фанта, спрайт суулары, шоколад, торт, крем, фастфудтар. Биздин жашоодо ошо кургак тамак, тез татым өтө көп кездешкен да, баягы ишке байланыштуу. Акыркы ошо биздин студенттер, даже балдарыбыз ошо тамакты бизден талап кылышат да, ошондой тамак жейм деп. Демек, сиз жогоруда айткан тамактарды такыр тамак аш рациондон алып салуу керекпи, же болбосо бир аз жеп турса бул зыяны жокпу деген да суроо. Эми көп эмес да, алыста. Бир айда, 2 айда бир жолу жесе эчтеке болбойт. Алып салгыла дегенден алыспыз. Бирок ошол туура тамактанып, мисалы кечки тамакты 6-7ден кийин тамактанбай, бизде конокко барабыз, саат 10дон кийин тамак башталат, ошондой катар порциялар кирет, ошол нерсени акырындык менен өзүбүздү тарбиялап исключить этиш керек да. Анан жандыктын майларын көп колдонобуз. Самсы, шашлык, ал жерде жандыктын майларын дагы, жан жаныбарлардын майларын дагы исключить этиш керек. Бизде макал бар-ку, эртең тамагыңды өзүң же, обедте тамагыңды бөлүшүп же, кечинде тамагыңды душманыңа бер дейт да. Ошо бекерге бул кеп бар эмес да. Жакшы, телекөрүүчүдөн мындай суроо келди. Саламатсыздарбы? Менин кызым кант диабети менен ооруйт дейт, 1-тип менен дейт. Анан кызым төрөсө болобу деген суроо калтырыптыр да. Бул суроо дал мына ушул илдетке кабылгандардын көпчүлүгүндө жаралат да. Мен балалуу боломбу, же балалуу болсом болобу дегенчи. Бизде азыр көп мындай 1-тип менен жабыркап, бирок өзүн аябай жакшы көзөмөлдөп жүрсө, ар дайым инсулин алат дейт. Ооба, 1-типтер ар дайым инсулин алып келет. Эгер инсулиндин өз учурунда алып, туура тамактанып, сахардын деңгээли нормадан ашпаса, төрөсө болот. Бизде азыр мындай төрөгөн кыздар көп. Врачтын көзөмөлүндө, эндокринолог жана гинекологдун көзөмөлүндө төрөшөт. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Эркек бала дейт, эгерде кант диабети менен ооруса, анын ушул оорусу дейт, баласына өтүп калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Атасынан өтөбү же болбосо ападан өтөбү көбүнесе? Жогоруда айтып кеткендей, бул жерде эгерде первый тип менен жабыркап, балалуу болсо, баласы сөзсүз диабет болуп калат деген нерсе жок. Ошол 100%-тен бир 5% болушу мүмкүн деген эме бар. Атак, эгер эки ата-эне экөө тең кант диабети менен жабыркаса, анда болушу мүмкүн. Риск көбүрөөк болот да. Ошондо да 50%ке чейин максимум риск. Эки ата-эненин экөө тең сахарный диабет болгон болсо. Если бирөө гана кант диабети менен ооруса, анда риск тиже айткандай өтө аз, кыжалат болуунун кереги жок. Жакшы, если осложнениясы жок жүрсө, инсулинди убагында алып жүргөн болсо, анда жашына төрөп, врачтын көзөмөлүндө болсо болот. Кадимкидей эле жашоосун улантса болот. Анан мындай суроо да жаралышы мүмкүн да. Биз мисалы кант диабети менен ооруйбуз, балам өтпөш үчүн, балам кантип бул оорунун алдын алса болот, алдын ала деген ушундай суроолор да жаралышы мүмкүн да. Мисалы ашыкча толуп кетпей дагы кандай эмнелерге көңүл буруш керек? Биринчиден ошо туура тамактаныш керек да. Анан кыймыл аракет болуш керек, лечебный физкультура менен машыгыш керек, бир спорт менен машыгыш керек да. Анан убагында укташ керек, убагында ишин кылыш керек да. Стрессовый факторду баягындай өтүш керек алдын ала. Көп мындай ойлонбой, сыгылбай, если ушундай көп ойлонуп сыгылып бир нерседен чочуп атса, ошо психолог, психиатрлар жардамына кайрылыш керек да, консультациясына. Ар дайым эле айтып келесиздер, ушул диабет оорусунун биринчи белгилерин
кандай учурда биздин карапайым эл сиздерге кайрылыш керек? Эгерде ушул ооруга кабылып калыпмынбы деп мындай кооптоно турган болсо. Биздин бейтаптар азыр өтө грамотный деп айтамын. Алар азыр мына телевидениядан, интернет тармактардан аябай симптомдорун жакшы билишет. Биринчиден бейтап арыктай баштайт, өзүнү байкап калат. Досторум айтып атат, туугандарым айтып атат, мен кичине арыктап калдым дейт. Анан кээ бир бейтаптар суусайт, суу көп ичкенден көп баягы заара кылат, аялдардын денелерине кээ бирине жара чыга, жыныстык жолдору кычыша баштайт да. Ошондон алар гинекологко кайрылганда, анан сахарыны өлчөгөндө канттын көлөмү көп чыгат ошол мезгилде. Или, например, бейтаптар операцияга даярданышат, анан келиңчи каныңыздын көлөмүн өлчөлүкчү десе, ошол учурларда дагы бийик чыгат да. Бизде, например, жүрөк оорулар кайрылат. Алар дагы текшерип атканда ошо кант нымасы көп чыгат да, көлөмү, канттын көлөмү. Кандай учурда диабет менен ооруган адамды дейт, бейтапты төрөбөй эле койбой деп айтасыздар дейт, кайсыл учурда дейт. Бул жерде мындай деген дагы суроо кошумча келген. Эгерде оору күч алып ушундай кабылдоолору болгон болсо, төрөш керекпи, төрөбөгөн журусупу дегенде? Эгерде ошол бейтапта кант диабетинин кабылдоолору болсо, мисалы бөйрөккө таасир этсе, же болбосо зрение көзүнө таасир эткен болсо, белок чыгып, нефропатия деп коебуз, ошол бөйрөк жабыркап аткан болсо, же бир кандайдыр бир боордо кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо анализдерде, анда ошол тилекке каршы төрөбөшкө туура келет да. Жүрөк оорулары болсо, давлениясы кош бойлуу мезгилде давление дагы кээ бир аялдарда бийик болот да, гистоз деп коет. Преэклампсия, эклампсия, ошонун дагы кант оорусу, если көзөмөлдө болбосо, ошо давление бийик болуп, кыйналып калышы мүмкүн да. Апасы дагы, баласы дагы ошо. Эмнеден улам ушул оору кабылдап кетет? Жалпы телекөрүүчүлөргө кеңеш болсун, мисалы бейтаптар өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Кантип жашоосун улантыш керек, ушул боюнча айтсаңыз. Эмнеден улам дегенде, эми бул жерде кант диабет диагноз уже коюлду. Бул жерде абдан диабет менен ооруган киши өзүн жакшы көрүш керек. Биринчи кезекте кант деңгээлин көзөмөлдөп, күн сайын керек болсо өлчөп, кандай кант деңгээлин нормада кармап жүрсө, бул жерде кабылдоо кетпейт да. Эгерде өз учурунда карабай, жана бизде жогоруда биринчи телекөрүүчү суроо бербедиби? Кант былтыр 8 эле, быйыл дагы деп. Мен ошол кант диабети менен жабыркаган кишилердин азыркы санын айсберг сыяктуу деп айтат элем да. Айсбергдин биз туу чокусун көрүп турабыз, а тамырын канчалык деңгээлде суунун астында бар экенин көрбөй жүрөбүз. Ошондой сыяктуу эле биздин элдерде дагы аябай көп киши жабыркашы мүмкүн. Бизге качан уже бир жерге осложнение кабылдоо бере баштаганда кайрылган бейтаптар болот. Мисалы кичине суусап жүрсө, күн ысык болуп атат, ошондон суусадым деп кайрылбайт да. Азыр канчалык деңгээлде өнүкпөйлү, но бирок баягы эл арасында дарыгерлерге көзөмөлгө келбей, көрүнбөй жүргөн бейтаптарыбыз бар. Бул жерде, ушул жерде өздөрүндө осложнение кабылдоолор көп болуп калат да. Өз учуруна келип, учетко турган поликлиникасына туруп, ай сайын кант деңгээлин көзөмөлдөп, эгер жогору болуп, дары жетпей жатса, инсулиндерди коррекциялап жүрсө, мындай кабылдоолор болбойт да. Демек, өзүнө карап жүрө турган болсо, өзүнө абдан жакшы караш керек. Кабылдоолор болбой, жакшына жашап жүрө берет. Бирок канча убакытта сиздерге кайрылып туруш керек бейтап? Текшерүүдөн өтүп туруш керекпи? Эми өзүнө глюкометр болсо, өзүнү баягы жакшы сезгенде бир өлчөп, анан жаман сезгенде да өлчөп туруш керек да. Анан если поликлиника жакын болсо, алар ар айда по месту жительства жашаган дарегиден эндокринолог врачына кайрылат. А бизге эми 3 айда, 6 айда келип жатып кетишет да биздин. Кантип текшерип аныктайсыздар? Сөзсүз түрдө лабораторияга барып, ушундай анализдерди тапшырыш керекпи? Бир канча анализдерди, же болбосо бүгүнкү күндө кичинекей эле аппараттардын жардамы менен да билсе болобу? Азыркы күндө жанагы суроого да жооп болуп кетсин. Жашаган жерде поликлиникада учетко турушат да. Ар бир бейтаптын өзүнүн картасы, учету болот. Ай сайын келип, сөзсүз түрдө кандай кант деңгээлинин анализин тапшырат, сахарды, зааранын анализин тапшырат, бөйрөккө таасир эткен жокпу,
көз доктурга көрүнүп турат, невропатолог, буларды ай сайын жергиликтүү эндокринологдор өткөрүп келет да. Анан бир жылда бир жолу же эки жолу бул биздин больницага келип көрүнүп, эгерде жаткырганга показания болсо жатып лечение алып кетишет. Анан ошол жерде картасы менен келет, учетко турган жерде. Ай сайын ал жерде өтүп жүргөн бүт анализдери бар. Көзөмөлдөгөн анализдери бар. Зараныкы, сахардыкы, ошол эле окулисттин, көз доктурдун запистери бар. Ошол жерден карап, кабылдоо болуп атабы, жаткырганга көрсөтмөсү бар болсо жаткырып дарылайбыз. Бул аппарат жөнүндө деле айтсаңыз, глюкометрби? Бул глюкометр деп аталат. Көрсөтүп койсоңуз, көрүшү. Глюкометр бул ар бир пациенттин өзүндө болуш керек, үйдө болуш керек. Жаңы болгон больнойлордо ар биринде бирден бар бизде. Бул жерде күнүнө бир жолу башында үйрөнгөнгө чейин күнүнө бир жолу өлчөнөт. Күндүн кайсы учурунда болсо дагы өлчөйт. Гликемический профиль деп коебуз. Тамакка чейин, мисалы, эртең мененки тамакка чейин өлчөнөт. Тамактан 2 сааттан өлчөйбүз, обедке чейин өлчөйбүз, обедтен 2 сааттан кийин кечинде, анан кечки 10-до, түнкү 3-тө да өлчөнөт. Бул ушул бейтаптын түн ичинде сахары түшүп кетпеш үчүн, же болбосо көтөрүлбөш үчүн. Кайсы учурда биз инсулинди кайсы дозаны кошуп, кайсы жерден азайтышыбыз керек экенин бизге жардам берет. Туура көрсөтөт да, Туура көрсөтөт. Туура көрсөтсөндө жөнөкөй эле жарандар деле оорубаса деле өзүнүн текшерүүдөн өтүп коеюн деп, мисалы, текшерилсе болот экен да. Болот. Сөзсүз түрдө. Жакшы. Бүгүнкү күндө жаш балдар кандай дарыланып жатат? Ушул боюнча айтып берсеңиз, ушул дарылоого дагы мисалы жылдан жылга жаңылануулар кирип турат да. Бизде бейтаптар баарында биринчи тип, биздин жаш балдардыкы баарында бирден глюкометр болот. Глюкометрди күнүнө эртең менен, тамактан астың, обедти, баардык каждый период контроль кылып турат сахарыны. И инсулин алышат. Инсулиндер бул өздөрүнүн учетко турган поликлиникаларынан бекер мамлекет тарабынан берилет. Биздин биринчи тип менен жаш балдар баардыгы инсулина зависимый деп коет, только инсулин алышат. Бир күндө канча жолу? Эми ал инсулинден зависит этет. Кээ бирки инсулиндер бар, 24 саатка жеткен инсулин бар, лантус деген. Алар алса бир күндө бир жолу лантус алат, 4 жолу каждый период едой, тамактан астын. Бул короткого действия деп коет, кыска мөөнөттөгү инсулинди 4. Ошондо бир суткасына 5 жолу инсулин алышат. Жакшы, мына ушул инсулинди айтып калдыңыздар, лантус деген. Бүгүнкү күндө жаш балдарга жалаң ушундай лантус деген инсулин берилеби, же болбосо 4, мисалы 24 саатта бир ала турган, ал? Ошондойбу? 12 саатта ала турган инсулиндер да бар, 24. Ал индивидуальный, кээ биркилерге ал какой-то бир немесин бериши мүмкүн, башка инсулинге өткөрөбүз, или сахарын түшүрбөй ушундай болушу мүмкүн. Ар кимге ар кандай индивидуально өткөрөбүз. А лантустарды, ошол инсулиндерди биздин государство бесплатный, жакшы обеспечение кеңири алышат больнойлор. Демек, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылып, ошол жерде учетко турган болсо, ошол жерден барып алышат. Ал эми чоңдордо кандай инсулин колдоносуздар? Чоңдордо бизде деле ошол инсулиндер. Лантус берилеби? Лантусту 18 жашка чейин. 18 жашка чейин лантусту алышат, 18 жаштан кийин килерге ошол протофан, актропит дегендерибиз бар. Экөөнүн айырмасы эмнеде? Протофан бул баскан турганга керектелүүчү инсулин, 12 сааттан 16 саатка чейин узундукта таасир этет. Орто таасирдүү да, средний продолжительность действия. 2 жолу алабыз, эртең менен алат, саат кечинде 10-до же 9-да берилет. Актропит тамактын инсулини, жеген тамакка жараша эсептеп, нан бирдеге деп коебуз, канча нан бирдеген жесе, ошого жараша өздөрү эсептеп. Бизде мектеп бар, диабет мектеби, ошол жерден алар барып окутулат, эсептеп, ошол боюнча алышат өздөрү. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн берсек, саламатсыздарбы? Кант диабети менен ооруган адам дейт, оор атлетика менен машыкса болобу деген суроо калтырыптыр. Деги спорттун кайсы түрү ошол диабет менен ооругандарга пайдалуураак? Диабет менен ооруган киши спорттун бүт түрү менен машыкса болот. Бул жерде
спорт менен машыгаардан алдын кайра эле ушул глюкометрдин жардамы менен сахарын көрүп алыш керек. Эгерде сахар 5тен төмөн болсо, же болбосо 13төн жогору болсо, анда ошол машыгууну, оор машыгууларды ошол кезде токтотуп койгонго болот да. Өлчөп туруп машыкса болот. Бул жерде эмне дейбиз, альпинист болгонго болбойт. Сахар түшүп кетип же көтөрүлүп кеткенде баягы коррекция кылбай калганга. Монтёрлор столбанын башына чыгып эметкен. Анан кийин жанагы калган бүт эмелер менен машыкса болот. Эч кандай бир противопоказание жок да физнагрузкага. Өзү көзөмөлдөп, кантты көзөмөлдөп, ошо машыгуунун алдынан кант деңгээлин көрүп, анан машыкса болот. Мисалы айтышат да, кант диабети менен ооругандар мисалы дайыма тамагыны, салмагын тартып, калта өлчөмүн тартып, анан ошону тамактанып, ошого жараша инсулин алып турса деле, өзүнө карап жүрсө деле, кээде мындай күтүүсүздөн эле кандагы канттын курамы түшүп кетет, кээде көтөрүлүп кетет да. Дагы эмнеден болушу мүмкүн тамактануудан сырткары? Балким көп ойлонуу же болбосо кыжаат болуу дагы бул себеп болуп калышы мүмкүнбү? Көбүрөөк бизде ошо стрессовый фактор да, күтүлбөстүктөн бир кыжалатчылыктан көтөрүлөт. Анан кыжалат болгондо баягы контринсулярный гормондор чыгат да бизде, адреналин, норадреналин. Ушулар инсулиндин чыгышына дагы тоскоолдук кылат да. Анан кээ бир дары-дармектер дагы канттын көлөмүн көтөрүшү мүмкүн. Бул гормондорубуз, мына преднизолон, дексаметазон деген гормондор. Анан тиазид деп коебуз, баягы гидрохлортиазид деген таблеткалар давление оорусуна көп колдонгондо. Баягы өзү 25 мг болсо, может 50 мг длительный ичкенде, ал дагы канттын көлөмүн кандай көбөйтүрөт да. Анан вирусный инфекциялар, например, грипп оорусу дагы ошондо баягы ыстыма чыгып, ошо дагы канттын көлөмүн көтөрүшү мүмкүн. Ошо абалдар. Диабет мектеби жөнүндө айтсаңыздар кыскача, программа бүтүп баратат. Бул диабет мектебине мисалы бардык эле бейтаптар келип окуп кетсе болобу, үйрөнүп, же болбосо ооруканага, стационарга жаткандар эле келеби? Бул диабет мектеби 2013-жылдын саламаттыкты сактоо министрлигинин жарлыгы менен ошол облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын администрациясынын колдоосу менен жана эндокринология бөлүмүнүн главный эндокринологдун демилгеси менен ачылган 2013-жылы. Бул жерде бизде 15 саат окутулат, жаткан бейтаптар окутулат. Анан бөлүп окутулат. Мисалы ошол эле первый типтер чоңоюп, жашы 14 жаштан өткөндөн кийин бизге жатат. Первый типтерге отдельно өтүлөт, экинчи тип менен ооругандарга отдельно сабак өтүлөт. 3 смен бар, саат 8-де сабак өткөрүлөт, 11-де, ошондой эле 2-де. Бөлүп, ошол 10 күндүн ичинде 15 сабак бүт баарын окуп, бүтүп, полностью, особенно баягы нан бирдигин эсептөө үйрөтүлүп, инсулинде кандай сайганын үйрөтүлүп, ошол жерден бейтап өзүн жакшы кароого үйрөнүп чыгат да. Демек, жаткандарга гана мүмкүн экен да, сырттан барып үйрөнсө болбойбу ошондо? Сырттан келип да окугандар бар. Бирок эми сырттан келгенде баягы бир күн келип, эртеси иши чыгып калат. Анан кийин бир кандайдыр бир тою чыгып калат деп ошентип келбей коюшат да. 2-3 күн келет, толук бир курсту жакшы өтө алышпайт. Балдарда барбы диабет мектеби? Балдарда да кант диабетинин мектеби бар. Түшүндүрүп, ошол жерде жаткан сырттан келбейт, ошо жаткан бейтаптарга түшүндүрүп, ошо мамлекеттерине инсулин аркылуу эрежелерин баарын түшүндүрүп турабыз. Кант диабети менен ооругандар инсулин алат деп айтып калдыңыздар. Бул зыян эмеспи деген телекөрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Эмне үчүн кант диабети менен ооругандар ошол боору жабыркап, бөйрөгү жабыркайт, же болбосо көрүүсү начарлап кетет дейт. Эмне үчүн деген суроо. Кыскача 1 мүнөт. Просто ошо мезгилде алар өзүнүн канттын норма көлөмүн кабыл алып жүрбөйт да. Канттын көлөмү жогору болот. Выше болгондо ошондо көзүнө, жүрөгүнө, бөйрөктөрүнө таасир берет да. Инсулин зыян келтирбейби? Элдин түшүнүгүндө мисалы инсулинден улам деп да. Инсулин эч зыян келтирбейт. Алар ошо тамагына карап жасайт, анан өзүнүн жанында глюкометр болот, ар дайым көзөмөлдөп турушат да. Инсулин зыян эмес. Инсулинди биз кош бойлуу аялдарга беребиз. Биринчи тип менен жабыркаган жаш балдарга беребиз.
эми өзүңүздөр ойлосоңуздар кош бойлуу аял менен балдарга аябай такталган таза нерселер гана берилет да. Ошондуктан айтат элем, бул инсулин эч кандай коркунуч алып келбейт, кандайдыр бир органга терс таасирин тийгизбейт. Кант диабети менен ооруган балдар батыраак үйлөнсүн деп айтышат деген суроо калтырыптыр да. Кечирээк үйлөнсө мисалы балалуу болбой калат дегенде маалыматтар айтылат дейт. Андай билбейт экенмин. Ал андан зависит этпейт кечки нерсесинен. Жана айтып кеттик, ал риск өтө аз, если бир эле ата-энеси болгон болсо. Анын мындай муктаждыгы жок да, эрте кеч деген. Ошондой эле кант инсулиндин бизде көбүнчө жаш балдарда 5 маал укол алган үчүн буларда ушундай ой кетет да. Зависимый болуп калат, дозасын көп алсак ушундай зависимый түшпөй калат. Зависимость побочный эффект деген болбойт да инсулинде. Ал ошо чыкпай калган инсулинибизди эле ордуну толуктап турат. Ушундай осложнение көбөйүп кетти, бизде ушундай көп калдык деп түшүнүшөт да. Андай эмес. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, бейтаптарыбыз сакайып кетсин. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.